бирөөгө ок тийди кыргызга. Ne oldu? Taytın ne oldu? Adamga tiydi. Adamga tiydi etme. Adam attı. Tiydi. Parlament Баткендеги чегара маселесин чукул арада карап чыгууга жарабай отурганы кыска убакытта коомчулуктун кескин сынына алынды. Ал эми чегарадагы мындай абалдын келип чыгышына биринчи кезекте кыргыз бийлигинин түздөн түз күнөөсү бар экенин айткандар четтен чыгат. Абалды мындай калтыруу өлкө үчүн кооптуу. Ар кандай башка иш-чараларды, башка маселелерди кое туруп биринчи иретте чегараны. Анткени ошо чегарада биздин мекендештерибиз, биздин кандаштарыбыз жабыр тартып атат. Муну уккан мына бүгүнкү күндө социалдык желелерде түрдүү маалыматтар тарап атат. Муну уккан, туура эмес түшүнгөн, туура эмес маалымат алган эл козголуп кетиши мүмкүн. Буга жол бербеш керек. Анда бийлик чоң жоопкерчилик жүктөлүп калат бийликке. Ошондуктан бүгүнкү күндө чегара маселесин күн тартибине биринчи маселе катары коюп, муну тез аранын ичинде чечпесе, бул арты жаман болот. Кайсыл бийлик келбесин шайлоо алдындагы убадалардын сап башында дал ушул чегара маселесин тез арада чечүү жагы айтылат. Бирок ушул күнгө чейин башка жакты айтпаганда да Баткен аймагындагы чегара көйгөйүнүн оң тарапка чечилбей жатышынын өзү бүдөмүк ойлордун келип чыгышын шарттоодо. Ооба илоң. Илоң. Буга чейин баягы контрабандалык соода деги эле ушул өзгөчө ушул Тажик республикасы менен токтобой келаткандыгы жөнүндө мен биринчи кезекте ошол баягы күйүүчү майлоочу майлардын ал жакка тамак аштардын контрабандалык жол менен өтүп аткандыгы жөнүндө маселе көп. Ошон үчүн коом ичинде дагы баягы айтылган мындай пикирлер бекерден эмеспи дегендей болот да. Мүмкүн ушул чегаранын ошентип бир жаңжалдашып, биздин товарлар кирип кеткен бойдон ал жактан чыкпай калгандыгы, же болбосо бир жерде жаңжал болуп, алаксыздуу маневр катары пайдаланып, кайсы бир башка чегаралар аркылуу ири баягы контрабандалык товарлар кирип же чыгып кеткендиги жол берүү үчүн атайлап ушундай бул маселе чечилбей жатат окшойт узак жылдарга деген суроо дагы бул жөндөн эместей туюлат. Кыргызстан бир жолу баштадыбы? Жакшы сөз менен бардык бүтөт. Бүтпөйт бул. Балким чындап эле Кыргыз-Тажик чегарасына байланыштуу жагдайга акыркы чекит коюлса, кайсыл бир тараптын жеке кызыкчылыгына доо кетип калабы? Же ушул талуулуу көйгөйдү чечүүгө кандай себептен кескин кадамдар ташталбай турат? Сырдуу мүнөздөгү бул суроолордун арты өлкө бийлигине кадыр алып келбеши турган сөз. Мен өзүмдүн жерим неге уят болот? Кайкарасыз. Өзүмдүн жерим бул. Кайкарасыз. Мамлекет бир ишеним жарата албаса, эл мына өзүнүн жанагы аракети менен чечем деген кече чакырыктарды көрдүк. Бул мындай коркунучтуу чакырыктар. Согуш башталды, атышты деген биз ага жеткирбешибиз керек да. Ошон үчүн жана мен айткан ошол өкмөттүк деңгээлдеги тийиштүү чиновниктер, парламенттик комиссия жеринде барып эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Биз мамлекет ошол элдин тынчтыгына гарант болуп бере алабызбы жок? Тилекке каршы мынакей бийлик алмашып атат, башка болуп атат. Элге ишенимдүү бир мындай бир жашоону жарата турган жагдайды жарата албай атабыз. Социалдык тармактарда тараган видеолор, аларды коштогон маалыматтардын арты менен ар кандай өңүттөгү пикирлерди айтылбай койгон жок. Баткендеги абалга карата Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев төмөнкүлөрдү жазды. Урматтуу кыргыз элим, Баткен жергесиндеги талаш жер үчүн баарына даярмын. Кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн пиар деп. Бирок мен эч качан пиар менен жашаган эмесмин. Мен үчүн Кыргызстанымдын ар бир метр жери ыйык жана маанилүү. Мен Баткенге жөнөп жатам. Бийлик мурдагыларга окшоп эле эч нерсе чече алышпайт. Жер, эл бизге керек. Менин, сенин урпактарыңа керек. Ата бабалардын жерине кол тийгизбейбиз. Маалыматка ылайык чыр чыккан жерге вице-премьер-министр Жеңиш Разаков барган. Анын алдында эки мамлекеттин тышкы иштер министрлери маселени телефон аркылуу талкуулашкан. Өкмөттүн басма сөз кызматы Баткендеги абалга байланыштуу жагдай көзөмөлдө экенин билдирип жатат. Өткүрбек Рахманов, Чыңгыз Маматаев, 7 канал, Ош.